бир китеп алгандарга анан күнүнө 10 сомдон алат экенсиңер. Бул эмне деген көрүнүш? Китептерди 10 сомдон берет экенсиңер депчи. Бул боюнча айта кетсем, албетте китепкана өзүн өзү каржылайт көп нерсесин. Тамаша. Мына жакта бизде детский отдел бар. Кана компьютер. Вот компьютер для читателей. Ушул компьютер кана? Чыгарып койгон себеби буларды биз жанагы немеге готовим списанияга. Себеби неме программисттерибиз текшерип. Жок, эми текшерген кереги жок. Муну эми бүтүдө өзүдө башка кана компьютер. Вот компьютер для читателей. Ушул компьютер кана? Вот компьютер. И что? Интернетке мен отурам, да? Мен келдим. Это наша программа. Ирбис, куда мы вложили. То есть это каталог? Да, это каталог. Электронный каталог. Вы, если знаете автора, то мы ищем по автору. Вот вбиваем. Если мы не знаем автора, ищем по ключевому слову. Ага. Ну, допустим, если мы по ключевому слову напишем, просто вбейте слово «история». Ну, давайте с Айтматова начнем, да? Ну, Айтматов — это слишком простой способ был. Я вам хотела показать другой вид. Нет, я все равно библиографиясын карап көрөлүм. Пожалуйста, И вот сколько? все, что есть на Айтматове. А вот эта система Ирбис, это централизованная, это да? Библиотечный каталог, который просто программу получаете? Или вот именно то, что вы вбивали сами? То, что мы вбивали сами. Вы все книги уже ввели в каталог? Нет, не все книги мы ввели в каталог. Мы художественную литературу не вводили в каталог, потому что это очень затрагивает очень много времени. А отраслевую литературу в основном всю ввели, но мы ввели Ирбис с 2006 года ведем. То есть вот с 2006 года по сегодняшний день. Новые поступления, в смысле? Нет, старые поступления, то, что было в фондах. Универсальный зал, краеведческий зал, иностранный зал, Центр правовой и экономической информации полностью вошли. Не вошел только абонемент, так как у них большой фонд, 113 тысяч книг, и основная масса книг — это художественная литература. И ее тоже полностью не ввели, потому что тоже основная масса. Газетные журнальные статьи тоже с 2006 года. Кстати, газетные журнальные мы тоже должны посмотреть. Есть же такой зал, да? Это и есть Азер, АЖК. Это и есть этот У меня зал. вопрос. Это здесь пользуется кто? Читатель. Читатель. Ищет по каталогу. А есть, допустим, вот я человек, я хочу, вот я, например, ну нет у меня дома компьютера, нет у меня дома интернета. Я могу прийти сюда и пользоваться интернетом, прочитать, узнать. Вот у нас американский. Следующий компьютер. Значит, только американский уголок, да? Да. Нет, вот у меня в зале вот следующий компьютер тоже для Один. читателя. Один. А в американском уголке у нас представлены компьютеры, ноутбуки, планшеты. Все это представлено За счет для Америки, читателей. да? Естественно, Да, у нас вся библиотека. То есть, значит, за счет наши грантов. люди приходят, попадают в нашу библиотеку и идут в Америку. Да. И все знания только через Америку. Ну, вот это тоже через Америку. Вот это тоже через Америку. Да, мы будем говорить через Америку. Только оказывают они. Мы будем говорить, у нас, извините, государство не поддерживает, значит, мы вынуждены обращаться к ним. Да. Я так, наверное, поставлю вопрос. Пишем грант. А какие, ну, подписано, сколько газет получается у вас? Так, подписка у нас получается так, сейчас я скажу, 4 журнала и 18 газет, это кыргызстанские. 4 журнала, Так, 18 Азия газет Ньюс, получилось да? у нас, Да. давайте я вам объясню, Ага. получилось на 2001. Что-то я не вижу, что вот эти газеты, их хорошо пользуются. Вот обычно же видно же, когда газеты читает. А вот эти газеты, получается, никто не читает. Вот смотрите, это новенькие газеты вы подшили. Да. У нас есть хранение, там мы храним с 69-го года газет. Там вот вы можете видеть, какие газеты в каком состоянии. Хороший интервью вот это, между прочим, очень рекомендую. Арбир адамдын жүрөгүнө үмүт жаратабыз. Вот. Но почему не читают? Я бы хотела на этот вопрос ответить так. Я в этом отделе работаю уже почти больше 10 лет. Если судить о значении в газетах то, что печаталось раньше, когда была какая-то хорошая информация, нужная студенту,
Это было 10 лет тому назад. На сегодняшний день, извините, газеты, наверное, существуют за счет рекламы. Практически в них нету такой достаточно достоверной, хорошей, исторически значимой информации. Газеты ослабли, слабая у них информация, которая бы нужна была сегодня нашему читателю. Да. Если раньше в газетах мы описывали по 10-15 статей, то сегодня мы описываем 3-4, а то и 2-3. Я понимаю. Поэтому а вот смотрите, все равно аудитория... Я хотела бы вам сказать вот про этот журнал. Ага. Вот если вы настолько хотите, обратите внимание на то, чтобы в нашем государстве выпускались вот такие журналы. Так. Вот это самый читаемый журнал у молодежи. Самый популярный, самый пользуемый. Вот поверите вы мне или нет, за этим журналом стоят в очереди и приходят, даже следят так. Пришел следующий номер, дайте, пожалуйста, мне новый номер. Это вот самый читаемый журнал «Шопинг». Он вот буквально удовлетворяет по всем требованиям. Обратим внимание. По всем. Но у нас в государстве, извините меня, выпускают. К сожалению, ушундай китептер чыгып атат. Жоқ, чыксын, мен байке болот. Жоқ, студенттер сурап атат. Бизге мотивационный китептер. Жоқ, мотивационный, эмитетин карабайсың, Ротшильдтин эмесин айтып, как будто он прям, знаете, акчага деле сыйынуу прям. Вот, ким маалыматка ээ болсо дүйнөнү башкарат дейт, да? Проекттермен иштеген. Тетиги жерде көрүнүп турат, э? Ачылып калган. Ачылып калган. Это еще дагы мына жерде ачылып калган. Жана сынык шиперлерди коюп, жаап салды да. Эмесе вообще мондо болуп түшүп кеткен шамалга, ысыкка. Үч жеринде ошондой эме болуп атат азыр. Именно ошол универсальный менен американский уголокко түшүп атат да, сулар иштеп. Там алар ошол основной читатель. Каптатып койсо не өзү за свой счет перекрывает. Тамаша. Мына жакта бизде детский отдел бар. Сырты эмес, мага ичи кызыктырат да. Ичинде мына китептердин көбү эски. Жаңы гезиттерибиз келет экен, жаңы журналсалар аз. Бир дагы мындай компьютердик борбор жок. Биздин өспүрүмдөр, жаштар, жалпы эле кыргыз жарандары, карыя картандар. Мына чет өлкөдө карыя картандар абдан көп келет. Ошоға келип, кадимкидей баарлашып, отуруп, гезиттерди барактап, бири-бири менен сүйлөшүп, андай жок мына бул жердечи. Анан эже мен сизге айтып коеюн, келиңиздер, бүгүндөн баштап бүт жанагындай кандайдыр бир акча алгандарды токтотуңуздар. Бул жерде билим булагы. Бул жерге биздин балдарыбызга болобу, жарандарыбызга болобу, мамлекет тарабынан биз бекер эмес, керек болсо ошол эл агартуу ишине ошолорго катышкандарга биз кайра көмөктөшүп, үйүнө алып барып, почта менен жөнөтүп, камсыз кылып берип турушубуз керек. Мындан ары бир да китепканада эч кандай бир жанагындай кызмат, үйүнө алып барып бир китеп алгандарга анан күнүнө 10 сомдон алат экенсиңер. Бул эмне деген көрүнүш? Толугу менен бул китепканада ушул билим алам деген ошого умтулган биздин мекендешибизге шарт түзүлүшү керек. Буюрса бул жерде мына жаңы өкмөт тарабынан чаралар көрүнөт. Ар бир китепкана баягы эски, тетиги 50 жыл китептердин архиви эмес, жаңы маалыматтын, ушул жаңы доорго, ушул азыркы биздин жаштарыбызга керек болгон маалыматтардын мындай борборуна айланат. Эми чөт өлкөлүктөргө да рахмат. Алардын жардамы менен биз дайыма мына акыркы бир канча жылдарына ошол интернетте өткөздүк, ар кандай борборлорду ушундай уюштуруп атышат. Бирок бул жерде биз өзүбүздүн улутубузга, улуттук маданиятыбызга, анан кыргыз тили аркылуу ошол дүйнөлүк эң алдыңкы жанагындай заманбап маалыматка биз ушул жерден бир мындай бир терезе ачып, ар бир жерде мындай студенттер эле гана эмес, орто жаштагы мындай переквалификация, керек болсо жана интернет, жана курстар болуп атат. Ушул жерде мына китеп болсо китеп, бирок мына ондогон компьютерлер турушу керек ушул жерде. Бардыгын ушул жерге мына мындан ары кыргыздын мамлекети, кыргыздын ушул китепканалар аркылуу, ушундай бир маданий борборлор аркылуу биз албетте деңгээлди, иш аракеттерибизди өзгөртүш керек, жаңы деңгээлге чыгартабыз деген ойдобуз. Албетте ремонт деген ремонтко жанагындай каражаттар келет. Мен азыр эле туруп алып келип туруп мындай бөлүнө чыгарылат.
Анткени билесиздерби, акыркы бир канча жылдардын ичинде биз ошол бетон менен кирпич, цементке көбүрөөк көңүл бурдук да. Мына мисалы мектептерди көп курдук. Мектептерди курдук. Кээ бир жерлерде аз, кээ бир жерде өтө көп мисалы. Бирок менин оюмча биз азыр негизги азыр көңүлдү ошол мектептин ичинде кандай? Эмне? Конечно, баягы бир жагы айткан болот. Жанагы ооруканаларыбызда албетте көп эле бир заматта баардыгын оңдоп, же болбосо бир дүйнөлүк класстагы ооруканаларда кура албайбыз балким. Бирок же ушул мисалы китапканада ар кандай проблемалар бар. Бирок мен айтып коеюн. Жаңы өкмөттүн көңүлү негизи мазмунуна. Ал имаратына эмес. Ошол жерде эмне болуп атат? Мектепте кандай билим берилип атат? Же китепканада кандай жанагындай маданият таратылып атат? Кандай булакка жол ачылып атат? Же ачылып атабы деги? Же жөнөлө эле турабы бул китепкана? Жөнөлө эле ушул эле айлыктардын алып эле, анан эле баягы америкалыктар грант берип койсо эле ошолордун эле ошондон улам эле ошол менен эле жашоо уланып атабы? Вот. Негизги азыркы бизде көңүл ушул өзүнүн значит мазмунуна, ошол контент деп коебуз. Ошол жагына биринчи ошак жактан көңүл бурабыз. Мен анысын билбейм, бирок мен айтып коеюн. Ошол билимге умтулган өспүрүмдөн акча талап кылуу бул кылмыш. Балким жеке менчик кайсы бир китепканада андайга болсо, ал жеке менчик китепкана. Бирок мамлекеттик китепканада ошондой кандайдыр бир өзүбүздүн жарандарыбызга акча талап кылуу, бул моралдык жактан айтып коеюн, бул болуп көрбөгөндөй көрүнүш. Бул туура эмес. Токтотулат, бүгүнкү күндөн токтотулат. Эми анын баардыгын мына буюрса бир заматта эмес, бирок мен айтып коеюн, аны албетте биздин өкмөт башчысы, президент башчыбыз ошону айтат, бирок азыркы учурда биз ошол менен эле ал оңой. Ал жерде бир жактан бүтөп коюп, миллиондогон сомдорду чыгарып коюп, анан биягын мындай кылып ал маселе оңой. Аны жасап койсо болот. Кыйын жагы ал жерде ушакта эмнени биз көрсөтүп атабыз? Эмнени кайсы жакка шарттап атабыз? Ушакка келеби же келбейби? Оңдоп коебуз, анан келбейт эч ким. Значит, давайте чакырабыз ушакка. Өспүрүм студенттерди гана эмес. Жалпы жарандарыбыз ушул жерде маданий борбор болуш керек ушул жерде. Шаардыктардын баардыгы келиш керек, коноктор келиш керек. Аякта кафеге барбайсаң, ушакка келип отурсун. Кафеге барсаң, обязательно сөзсүз түрдө 100 сом төлөшүң керек, ошол кофе алып, ошол жерде баарлашып. А эмнеге ушул жерде биз отурбашыбыз керек? Ушул жерде жылуу болсун, биякта балдар ойносун, биякта үй бүлөлөр келип, дем алыш күнү ата энеси, значит, башка жерде балдарын ойнотуп, то есть ушундай китепканаларыбызды мамлекетибиз боюнча ушундай маданий борборлорго жылуу абдан шарты түзүлгөн, бирок ошол жерге, значит, кызыгуу менен баргандай ар бир үй бүлөгө, значит, жөнөөлө эле развлекательный центрларга барбастан ушул жердей китепканаларыбызга жол ачабыз. Биринчи жана жогоруда айтып кетпеди, китептерди 10 сомдон берет экенсиңер депчи. Бул боюнча айта кетсем, албетте китепкана өзүн өзү каржылайт көп нерсесин. Жаңы китеп алышыбыз керек, гезит журналдарды алышыбыз керек, тиркемелерин сунуштайбыз да биз жылына, билесиздер, гезит журналдар жазылышыбыз керек. Андан сырткары китептерди окурмандар кечке окуй бергенден жанагы тытылып, өзүнүн сапатын жоготуп чыгат. Ошолорду ремонттошубуз керек. Эже күндө канча окурман келет бул жака? Болжол менен 400-300 окурман келет. Жылына жаңы окурмандарыбыз 20 миңден ашуун, китептин берилиши 600 миң болот. Эми ар бир келген окурманга эле биз мисалы контролдук барагыбыз жогоруда айтып кетти, окурмандык билет алгандан кийин окурман акысыз кирет. Бул жерде мындай болуп атат да, жанагы ар бир кирген окурманга акча төлөп кирет деген маселени коюп атасыз да сиз. Андай эмес. Эгер биз окурмандык билет ача турган болсок, ал жыл бою акысыз окууга мүмкүнчүлүк алат. Китепте фонддо азыркы күндө мына жакында эле инвентаризация жүргүзүлүп, мурда 1 миллион 300 миң болсо, азыр бир аз андан төмөндөдү, 1 миллион 30 миңден ашуун
китептерибиз бар. Андан сырткары 22 аталыштагы гезит журналдарга жазылабыз. Мына ошол жогорудагы айтып аткан акчалардын бардыгы ушул жаңы китеп алганга, азыркы айткан басылмаларга өзүбүз жазылабыз.